Азыр Айылдагы Маданият үйүндө жайгашкан китепканага кары жашы дебей баш баккандар арбыды. Өзгөчө китепкананын бөлмөлөрү мектеп окуучуларына толуп турат. 9-класстын окуучусу Тамара Ракымбаева жайкы эс алуу күндөрүнүн көпчүлүк убактысын китепканада өткөрүүдө. Электрондук китепке киргизилген бир топ көркөм чыгармаларды окуп чыкканын айткан окуучу электрондук китеп билим алууда абдан пайдалуу экенин айтат. Жакшы жагы электрондук китеп интернетке туташканында. Окуйм деген чыгармасын же пайдалуу маалыматтарды интернет аркылуу издеп таап алса болот. Окурмандар көп, адамдар, элдер телефон менен алектенет. Мен аларга сунуштап кетмекчимин, ушул электрондук китепти окугула депчи. Бул эч кандай зыяндуулугу жок, эң пайдалуу нерсе да. Эч жака чыкпагандыктан ушул китепканага келип китеп окуп, эс алуусу өткөрүп жатабыз. Бул жактан көп эле чыгармаларды окудум. Мисалга ала кетсек, Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр деген. Китепканага жөнөкөй китеп окууну сүйгөн айылдын тургундары да көп келет. Эгер буга чейин жылына 1400 окурман болсо, электрондук китептер колдонула баштаганы окурмандардын саны 2000ге чейин жеткен. Чыңгыз Айтматов жазуучубуздун ар бир чыгармасы бул жашоого жашоонун сонун чагылдырган китептерден болуп эсептелинет эмеспи? Ошол жазуучубуздун китептеринин баардыгы бар бу жерде, бүттүгүн окуй алдык. Андан тышкары чет өлкөлөрдүн жазуучуларынын да китептери бар. Жаңы чыккан китептер бар бул жерде. Убактыбызды тапканга жараша келип окуп атабыз. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 40 000 сомго баардыгы болуп 5 китеп сатылып алынган. Ар бири 8 000 сомдон. Электрондук китептин ар бирине 2000ге чейин китеп батат. Азырынча электрондук китептин ар биринде 100дөн ашык китеп камтылган. Бул адабий, тарыхый жана башка мазмундагы китептер. Ошол учурда Манас эпосунун баардык варианттары да көчүрүлгөн. Өзү фонту 115 китеп менен келген. Биз андан тышкары азыр интернет булактарынан 400-500ге чейин китеп көчүрүп койдук ичине. Бул китепти балдар абдан кызыгуу менен окуйт. Мисалы үчүн бир жака чыгуу үчүн болсо деле 5 китеп алса, ал китеп алса, орду дагы абдан көп. Ал эми бул китептин ичине 2000 китепти бир кичинекей китеп менен көтөрүп жүргөн. Бул компактный дагы өзү көтөрүп жүрүүгө, пайдаланууга да абдан ыңгайлуу. Көпүрө базар айылдык китепканасынын жайлоодогу балдарга да китеп окутуу боюнча бөлүмү бар. Бара-бара электрондук китептердин саны көбөйсө, алыскы жайлоолордо жүргөн окуучулар да китептин электрондук түрүн окуй башташат. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Талас облусу.